Assalamualaikum rahmatullohi. Wa alaikum assalam wa rahmatullohi wa barakatuh. Kandayсыз? Kudayga şükür, rahmat taksırım. Sizge iki sorumen çıktı эле. Koş. Биринчиси mo мечиттерде жума намазы окуп атат го. Ошондо мисалы мечиттин сыртына чейин чыгып кетишет да. Ооба. Ошо мечиттен ашпагыла, имамдан ашпагыла деген ушундай сөздөр көп болуп, биз ошондон бир аз айтышып кетип атабыз да. Мен бир жолу айттым, ушундай ашып, барпай калса кайтышат, окушат, ашса эч нерсе окуйт, окуй бергиле деп ошентип бир жолу айткам да. Дайыма эле ушундай талаш болуп, биздин Ош базар жакта окутушат да көбүнчөчү. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Алдыга чыгып кеткен болбойт, имам аркасында туруш керек. Силер Ош базардан болсо деле. Анткени имам алдыга туруш керек да. Силер тиги Кызыл Аскерди көздөп эмес, берки неме центральный мечитти көздөп, берки КТРКны көздөп жылбайсыңар. Жер көп турматтуу бир тууганым. Ошо КТРКны көздөп Борбордук мечитке чейин келип, анан эрке Аламединский кызматка чейин келип калсаңар деле болот да, уланып келип отурупчу. Бирок астыга чыкпагыла имамдан болбойт. Мечиттин ичинде сыртында дагы. Ал туура эмес. Экинчи суроо. Мен бир тааныш кыз бар, классташ. Анын күйөөсү өткөнүнө бир жылдан ашты да. 4 баласы менен калды. Азыр кайнатасынын үйүндө жашайт да. Кайната кайнеси менен анын өткөндө бир уруш болуп, кайнатасы менен ошо келин урушуп, туугандарын чакырса, туугандар келип жашайды. Ушул чал кемпирдин кызматын кылып ушул жерде жашайдын, балдарын чоңойгончо турмушка тийбейдиң деп коюптур да, чыкпайсың депчи. Ошол боюнча сиз кандай ойлойсуз? Шарият кандай карайт? Ага, ошо кайната кайнеси менен жашаган туурабы же турмушка чыгыш керекпи? Ошону сурайт дегенбиз. Сиз ошо классташка үйлөнүү дедиңиз белеңиз? Соопчулук кылайын дедиңиз белеңиз? Жок, ошол кандай болот? Мындай ага күйүп атканыңыздан сурап атам да. Ошол ниетиңиз барбы? Балдарын багайын дедиңизби? Ошондой ниетте. Жакшы, урматтуу бир эме угуп туруңуз. Ал карындашыбызга ошол жерде жашаганга укугу толук түрдө бар. Анткени кайнатасы менен кайненеси бул атасы апасындай эле махрам. Бирок ошол жерде өмүр бою калып кетип, күйөөгө чыкпай жүрүш милдеттүү эмес, ал ыктыяры. Кааласа ошол жерде калып кайната кайненесин багып балдарын чоңойтсун, кааласа турмушка чыксын, анын ыктыярындагы маселе. Күйөөсү өлгөн аял 4 ай 10 күндөн кийин башка жака турмушка чыгууга толук түрдө укугу бар. Кайнатасынын көзүнчө жылаң баш жүрсө болот, анткени кайнатасы атасындай өкүм болот, күйөөсү өлүп калган болсо дагы. Анан эгерде ошондой бир жесир калган аялдар үйлөнө турган болгондор, ошолордун балдарын коргулуп жиберет кээ бир учурда. Үйлөнөт балдары менен. Анан үйлөнгөндөн кийин балдарын батырбай, кубалап балдарың менен багам дейт. Андан кийин балдарың багыш мага милдеттүү эмес деп айтып чыккандары бар да. Ошого туура кийинки алган киши аял балдары менен болсо, балдарын багууга милдеттүү эмес. Бирок үйлөнүп атканда балдарыңы багам деген болсо, анда ошо шарт аткарууга туура келе турматтуу бир тууганым. Ошентип алып алат, балдарыңы багам, кыздарыңы багам деп, кийин балаңы кетир, кызыңы жок кыл деп айткан эркек сөрөйлөр чыгып калганын көрүп атабыз. Ошон үчүн кошумча бала ала тургандар, экинчи аял ала тургандар, бул бардыгы эле эркек танага, эркек бол эркектин спортивный костюмун кийип алып наре бер баскандарга туура келбейт. Бул ошол эркек эле эмес, балким эрем болгон. Ошолор укугун билген, анан байбиче корутуп койсо, дароо талак берип коюп, анан балдарын кубала берип, жанагы бечара аялды же мурдагы күйөөсүн же кийинки күйөөсүнөн жок, же балдарын жетим кылдыра турган абалга калтырбаш керек. Ошол балдары менен багып алам дегендерге мына ошондо сооп болот, урматтуу бир тууганым. Ошого чыдасаңыз, колуңуздан келсе алыңыз. Анан жанагы мектептеги сүйбөскө түшүп кетип алып алам деп кийин балдарды бага албай калып, аялды кыйнап койгондон көрө анын жылуу уясын бузбаңыз деп мен айтар элем.